Амансыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан сайтка саякат берүүсү алдыда интернет желесинен алынган актуалдуу жана кызыктуу жаңылыктар менен мен Сезим Илимбекова айтып берем. Бизден алыстабаңыздар. Бүгүн 4-чү элдик курултайдын 1-күнү. Анда өлкө башчы Садыр Жапаров сөз сүйлөп жатып, бийликти мактабоого чакырды. Бийликти мактабагыла. Биз мактоого муктаж эмеспиз. Эгерде мактасаңар, оппозиция менен баягы имполорго дагы кудай берет. Мына дүжүрлөрдү чогултуп алыптыр, атайы мактатты, анан антти минтти депчи ага дагы повод бербегиле. Сиздерди эл ушу жерге келип, оюңарды, маселеңерди айткыла деп, көйгөйүңөрдү айткыла деп жиберди. Дароо эле аты жөнүңөрдү айтып туруп эле, районуңарды айтып туруп эле, анан эмне маселе менен келдиңер, ошол ишиңерди баштасаңар, ошондо 3 мүнөттө үлгүрөсүңөр. Бул жерден кемчилик болсо ачык айтып сындагыла. Силерди эч ким курултайда сындады деп, акими да, айыл өкмөтү да, губернатор да эч кимиси тийише албайт. Мен кече жакында бир жерди билип калдым, мага маалымат жетип калды. Бир аким, бир райондун акими ошо делегат шайлоого кичине киришкен экен. Биз аны териштирип атабыз, азыр аны жазалайбыз. Курултай деген бул эл менен менин президенттин ортосундагы ортомчусуз келип түздөн-түз баарлашып, бири-бирибизге көйгөйүбүздү айтуучу площадка бул. Ошон үчүн ошондой кылыңыздар. Анан кичине сүйлөп атканда кичине абайлабырап сүйлөгүлө, артыкча барпылыктар. Элдик курултайда айрым делегаттардын сессиясы учурунда уктап жатканы көрсөтүлгөн. Анда жаш депутат Бекмырза Чолпонбай уулу уктап жатканын көрүүгө болот. Элдик курултайдын 1-күнү бүгүн Кыргыз улуттук филармониясында өттү. Ага болжол менен 700 делегат жана жогорку мамлекеттик кызматкерлер катышып жатат. Көкбөрү Федерациясынын президенти алдамчылыкка шектелип кармалды. Маалыматка караганда аталган жаран атайын кызматтын кызматкерлери менен байланышы бар экенин айтып, текшерүүлөрдөн калкалай турганын убадалаган. Анысы үчүн жеке ишкананын жетекчисинен $390 000 алганы айтылды. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө жана ыкчам иш-чаралары уланууда. Кыргызстанда дагы бир келин күйөөсүнүн колунан ажал тапты. 23 декабрда Кыргыз экономикалык университетинин окутуучусу Жибек Урустомованы күйөөсү апасынын көзүнчө тапанча менен атып өлтүрдү. Милиция шектүүнү кармап, адам өлтүрүү беренеси менен иш козгоп, тергөө иштерин баштады. Маркумдун жакындары ал мурда да зомбулук көрүп жүргөнүн, коргоо ордерин алып ажырашууга бел байлаганын айтышууда. Забежал в комнату, пистолетти алып, кызымды моутуп түрткөндө жаткан жерде оякка атпадыбы. Жибек каргашалуу окуя болгон күнү күйөөсү менен ажырашуу үчүн соттук жараянга катышкан экен. Ал жерге апасы да барган. Анын айтымында кызы күйөөсү менен жарашпай турганын так кесе айткан, күйөөсү жашай турганын билдирген. Сот жараяны февралга жылдырылган. Жашайсың деп айттым да, жашайсың деп ушундай үстөмдүк кылды да. Ошондо, если бы вы видели его глаза в это время, врагу не пожелаешь таких глаз. Койсун, эжеси Жибектин туулган күнүнө карата кече Орусиядан келген. Белегин тапшырып, жүзүнөн сүйө албай калды. Эжеси сот жараянынан кийин ишке кетип, андан соң апасынын үйүнө кайткан жок. Туугандары туулган күн тособуз деп жатканда, ал күйөөсүнүн жанында экенин кабарлаган. Как у мама берчи телефонду деп анан телефонду берсем, мам, мен деген азыр үйгө бара албайм. Бакыт экөөбүз элиштик.
2 günden keyin seri jaka barabыз деп айтты. Бирок үнү деген аябай кайгылуу болчу да, үнү деген жардам сурап аткандай үн болчу. Бир нече убакыт өтпөй кайрадан байланышып жардам сураган. Койсун милицияга кайрылган. Бирок эжесинин өмүрүн сактап калууга мүмкүн болгон жок. 102'ye bir жолу çaldım, alışkan yok. Ana maşinada getip bırakıp çalıp ayttım, surandım barından. Surandım, içimde suranam, kutkarıp kalmalıcı. Canında pistoleti var, içimde öldürgen adı hep surandım. Çaldıradım barına, hertirik gelirse içimde saktap kalınla toğuk mümkün bolçu. Hayvay geç gelişti, hayvay geç gelişti. Шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы маркумдун күйөөсү мас абалда болгонун, сиңдиси жардам сурап кайрылар замат милиция кызматкерлери окуя болгон жерге барганын кабарлады. Андан кийин 9:45 эле уже биз дарекке барып кирсек, уже баягы эшикти ачпайт. Биздин кычан иликтөө кызматынын кызматкерлери терезе аркылуу кирип, кылмышкер качканга жетишпей калды. Чын айтканда ошон үчүн эшикти ачпай аткан. Расмий маалыматка караганда кылмышка шектүү милицияда иштеп 6 жыл мурун пенсияга чыккан. Спорт залдарынын биринде машыктыруучу катары иштеген, травматикалык пистолетке уруксаты болгон. Кылмышка шектүүнүн апасы болсо дендароо абалда турат. Чын эле урушуп кетиптир десе эле мен ойлоп турмун, бул жөн эле баягы мушташып кетип анан катуу бир жерине чаап койсо, эсинен танып калса ушинтип ойлоп атышат го деп, тирүү эле го деп. Eşteki öyle gelgemiz, biz gelinimde emez, ben napımdan kızımdaydı görçüm, yürekti. Yok sırdaşçıyız, nem bolat uruşçuyuz da öyle aytçım, ağa uruşağız, gayrı eldeşeyiz. Başka hiç kesin bir geçimim de. Бекжан Жибектин биринчи никедеги уулу. Каргашалуу окуяга ал дагы күбө болгон. Ал өгөй атасы апасына да өзүнө да зомбулук көрсөтүп келгенин айтат. Апасы 2 ай мурун токмок жеп милицияга кайрылганын, коргоо ордерин алганын, ага карабай өгөй атасы тынчтык бербей келгенин айтат. Отец последние 5-6 лет, он лежал дома. У нас вот квартира была в ипотеку, она взята. И даже если так посмотреть, эту ипотеку в основном основную сумму долга закрыла моя мама, да. Так как она работала, а отец все это время лежал дома и снимал свои гребаные тиктоки, да. И честно, вот, я не знаю, какой он после этого мужик, да. Когда мне мама, вот началась эта ситуация 2 месяца назад, когда мама приехала этой ночью, рассказала мне то, что он ее избил. Я когда услышал, как он ее избил, я понял то, что он реально не мужик, да. Как такие выживают, честно, вот не знаю, да. Жибектин Бекжандан башка бул никесинен 2 жана 3 класстагы 2 уулу калды. Өзү Бишкектеги Кыргыз экономикалык университетинде сабак берчү. Лицензия алып адвокат болом деген максаты, Жапонияга барып сакуранын гүлдөгөнүн көрөм деген кыялы орундалбай калды. 17 жаштагы кызды ала качып бара жаткан 7 бала кармалды. Чүй облусунда 2008-жылы туулган жашы жетелек кызды никеге туруу максатында ала качууга шектелген топ колго түштү. Окуя 22 декабрда кечки саат 9 чамасында Аламүдүн районунда катталган. Жогорку кеңештин комитеттеринин биргелешкен отурумунда депутат Медер Чотонов министрлер кабинети деген сөздү айта албай койду. Ал таластан шайланып келгенин айтып, региондордо көйгөйлөр аз эмес экенин айтты. Бакай Ата районунда Кыргызстан 1 май өзгөрүш деген айылдар бар. Ошол жерде таза суу көйгөйү чечиле элек, деди ал. Урматтуу кабинет министр кабинет премьер өкмөт, урматтуу өкмөт, Талас областынан шайланып келдик. Жалпы сиздердин алгылыктуу ишиңиздерди эл жакшы баа берүүдө. Ошону менен бирге региондордо көйгөйлөр аз эмес. Сиздердин биринчиден көңүлүңүздөрдү бул таза суу маселесине бургум келет. Талас облусунун Бакай Ата районунда 1 май Кыргызстан өзгөрүш деген айылдар бар. Ал айылдардан Олимпиаданын призерлору, дүйнөлүк чемпионаттын призерлору чыккан айылда. Ошол жерде таза суу
Токтогул районунун Элмирбек Иманалиев айылында кардын калың жаашына байланыштуу жолдор тазаланбай, окуучуларды ташыган маршрутка убактылуу каттабай калган. Натыйжада мектеп окуучулары күн сайын 4 чакырым аралыкты жөө басып, кечки саат 8-9да араң үйлөрүнө жетишет. Балдар мүрзөнүн жанынан өтүшөт, ал жакта чөйлөр бар. Балдарыбыздын коопсуздугуна тынчсыздануудабыз. Айыл өкмөтү да жолдорду өз убагында тазалабай жатат. Жардам күтөбүз деп билдирген айыл тургуну. Жапониянын Хигасиосака шаарындагы храмда миңдеген адамдардын катышуусунда салттуу аварай Шинжи Аземи болуп өттү. Быйылкы иш-чарада 3000ден ашуун тургундар жана туристтер чогулуп, жакшылык тилеп 20 мүнөт бою тынымсыз күлүштү. Уламыш боюнча Аматерасу үңкүргө жашынып калганда дүйнө караңгылыкка баткан. Башка кудайлар аны кызыктырып сыртка чыгаруу үчүн катуу күлүшкөн. Натыйжада күн кудайы сыртка чыгып, ааламга кайрадан жарык чачкан. Мына ушундай жаңылыктар менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз, жана башка маалыматтарды биздин социалдык тармактардан окуп көрө аласыздар. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.